Бүгін Ош регионалдық құрылышы жана архитектура боюнча башкармалыгында бирдиктүү терезе системасы пайдаланууга берилди. Бирдиктүү терезе бөлүмү оңдоп түзүүдөн өткөн жаңы орунда жарандарга талаптагыдай ыңгайлуу шартта кызмат көрсөтүлүүдө. Мекеме тарабынан жүргүзүлүп жаткан иштер маалымат кызматкерлерине тааныштырылып, жергиликтүү тургундарды кабыл ала баштады. Алмамат Арипов Ош регионалдык курулуш жана архитектура боюнча башкармалыгына жер тилкесине тиешелүү төлөмдөрдү төгүү үчүн келген. Буга чейин аталган мекемеге кайрылууда кезек күткөндөрдүн саны арбын болгон. Эми алардын баары артта калып, жашоочуларды тейлөө жолу жеңилдетилген. Аябай ыңгайлуу экен да. Мына Жапылак айыл өкмөтүндө. Ошол эмеден эме алып атам да, жер алып атам, участка балдарга. Бирдиктүү терезе системасын киргизүүнүн негизги максаты жарандарды сапаттуу тейлөө, кагаз иштерин ыкчам бүтүрүүгө багытталган. Кызматкерлердин айтымында мындан ары кыска убакыт аралыгында мекемеге тийиштүү иш кагаздарын бүтүрүүгө болот. Бул жерде адамдык факторлор жок болуш максатта макулдашылгандан кийин экспертизалоо долбоорду экспертизалоо бөлүмүнө түшөт бул жактан. Түшүптүр ошондон ары ошол экспертизалоо бөлүмүнөн барагына уже жумуштар кете берет да. Азыркы убакта мына монитордо, коридордо көрүнүп турат, монитордо ар бир адам буйртмачы өзүнүн жазган арызы боюнча кайсыл стадияда жүрөт, кайсыл жерге жетти, ошону тактап алса болот. Жарандар берген арыздарынын аткарылышы жана максаттык багыты боюнча башкармалыктын сайты аркылуу маалымат ала алышат. Башкармалыкка келип убара болбостон өзүнүн жеке телефону аркылуу иш сапарында жүрүп деле кабардар болууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ар бир жаран бизге тапшырган иш кагаздарын кыймылы, жүрүү, канча убакытта бүтөт, убаракерчиликтери, ошонун тартиби боюнча мен сизге азыр бардыгыбызда мүмкүнчүлүк бар. Үйдө отуруп алып, иш сапарында чет жакка чыкканда ушу таштаган арызынын кыймылы жүрүп жаткандыгы, аткарылгандыгы боюнча билгенге мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Азыр биздин башкармалыктын атайын www.osharch.org аталыштагы сайты бар. Ошол сайт аркылуу өзүнүн телефонунан жөнөкөй эмеде көрсө болот, мүмкүнчүлүк мененчи. Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жолунун алкагында өлкөнүн бардык аймактарында бирдиктүү терезе системасы киргизилүүдө. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик курулуш агенттигинин регионалдык бөлүмдөрүндө гана эмес, райондордогу мекемелеринде да ачылуусу күтүлүүдө. Бардык областтарда, биринчи областтарында ачылат. Андан тышкары бизде 55 райондук архитектуралар бар. Ошол жерлерде ачылып иштейт. Биринчи этап менен биз азыркы күндө программа иштеп, кийин ошонун баарын централизованно киргизип, интернет аркылуу көзөмөлгө алабыз. Буйруса, эмки жумада биз Чолпон Ата, Баткен областтарында дагы бирдиктүү терезе ачабыз. Эскерте кетсек, өкмөт башчы Ош шаарына болгон иш сапарында регионалдык курулуш жана архитектура боюнча башкармалыгынын бирдиктүү терезе системасы менен жарандарга кызмат көрсөтүү жана иш алып баруу шарттары менен таанышып, кайрылган жарандарга талыкпай кызмат көрсөтүүсүн билдирген.